Assalamu alaikum. Atım Canbek. Sizler menен bugün biz tirkemenin içindeki mындай сөздөрдү жазышты үйрөнөбүz. Аны bizde негизги экрандык болот. Мисалы аны жазыш үчүн bizde мисалы body деген нерсе бар. Ушул body деген нерсебизге биз текст жазуу келет да. Текст деп жазабыз, текстибизге ошол эле тиркеме дегенди жазып көрөлү. Тиркеме. Эми ушул тиркемебизди экрандан көрө турган болсок, эмне болуп тур? Көрөбүз. Шапканын ылдыйында бизге тиркеме деп чыгарып берди. Ушул тиркемени биз ортого алып келиш үчүн bizde center деген виджет бар. Ушул center деген виджетке урап койсок, бизге текстти ортого алып келип берет. Ошондой эле мунун мага стили жакпай атат. Ушул стилин өзгөртүп алганда bizde style деген бар. Текст стайлыбыз болсо bizde text style деген виджет алат. Ушул text style виджетибиздин ичинде font size деген бар. Font size деген бул ошол размерлерин алып берет. Аны биз мисалы 60 кылып көрөлү. 60 кылсак бизге мындай тиркеме дегенди чоңойтуп берди. Бирок бизге ушунун артындагы түстү алыш үчүн анда текстибизди биз дагы бир виджет менен уруп көрөлү. Анда бизде контейнер деген виджет бар. Ушул контейнер деген виджетке мисалы биз түсүн берип көрөлү. Color деп. Түсүбүз болсо бизде мисалы жашыл болсун. Colors жашыл болсун, Мына жашыл түстү көрөбүз. Ушундай кылып Flutter'да оңой жасап койсо болот. Эгерде сизге контейнер кызык болсо, анда кийинки сабакта күтүңүз.